Өтө жакшы жаңылык. Кудайым буйрса иншалла 16 июль Ашура күнүгө туура келип атат. Ашура күнү. Ал күнүн берекеси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким ошол күнү үй бүлөсүнө кенендик кылса, өзүнө үй бүлөсүнө кенендик кылса, Аллах Таалага кенендик кылат дейт. Мурдатан бери жалынып келип атат жубайыңыз 1000 сомдук көйнөк алып бер деп, ошону алып берсеңиз, балдарыңызга балмузак алып берип, парктарга ойнотуп келип, айтор үй бүлөңүзгө кенендик кыла турган болсоңуз, Аллах Таала сизге кенендик кылат экен. Жабир ибн Абдуллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө амал кылып, ошол күнү үй бүлөбүзгө кенендик кылдык, Аллах Таала башка айларда бизге кенендик кылды дейт да. Бул Мухаррам айынын 10 күнү, бизде 16 июль. Ошол күнгө туура келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ашура күнүнүн орозосу тууралуу кимде ким Ашура күнү орозо кармаса, анын мурдакы 1 жылдык күнөөлөрүнө кафарат деп эсептеймин дейт. 16 июль күнү орозо кармаганды дагы унутпайлы. Эрте таңда туруп, берекелүү үй бүлөң менен бир дасторкондо ооз жаап, кайра ифтарга жакын ооз ачып, жаратканга жалбарып, азыр селдер болуп атат, ар кандай бала кырсыктар болуп атат, Кыргызстаныбызга аманчылык тилеп, Ошто сел болуп атат, башка жерлерде. Урматтуу мекендешим, тынчтык бул эң чоң байлык болуп эсептелет билген адамга. Кошунаңдын үйдө согуш болсо, сен үйүңдө кантип отуруп жакшынакай чай ичесиң. Айтор тынчтык эң чоң байлык болуп эсептелет. Көбүрөөк дуа кылайлы. Ушул күндүн кадырын берели. Ушул күнү үй бүлөбүзгө кенендик кылайлы. Аялыбызга, балдарыбызга жакшылык кылайлы ушул күнү.